сөз үчүнчү жак Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин өкүлү Шекеевага берилет. Жаран Турдубаевдин жогоруда келтирген жүйөлөрүн жана талаптарын карап чыгып төмөнкүлөрдү билдиребиз. Кодекстин 5-беренесинин 51 пунктуна ылайык сот бардык сот инстанцияларында кылмыш иштери боюнча сот адилеттигин соттук контролду жүзөгө ашыруучу, ошондой эле өзүнүн компетенциясына кирген башка маселелерди чечүүчү орган. Андан тышкары, ошол эле 5-беренесинин 58 пунктуна ылайык тергөө судьясы айыпталуучунун укуктарын жана эркиндиктерин чектөөчү чараларды колдонуучу, алгачкы текшерүү органынын кызмат адамынын, тергөөчүнүн, тергөө бөлүмүнүн жетекчисинин, прокурордун аракетсиздигинин жана чечимдеринин мыйзамдуулугуна соттук контролду жүзөгө ашыруучу судья. Тергөө судьясы тарабынан ашырылып жаткан сотко чейинки өндүрүштүк соттук контролдун тартиби өзүнчө Кодекстин 8 бөлүмүндө каралган. Кодекстин 40-беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык кылмыштын дене боюнча моралдык зыян жана же материалдык залал келтирилген жеке жак жабырлануучу болуп саналат. Андан тышкары, Кодекстин 40-беренесинин 4 бөлүгүнүн 17 пунктуна ылайык жабырлануучунун башка укуктары менен катар соттун чечимдерине даттанууга укугу бар. Ошондой эле Кодекстин 268-беренесинин 5 бөлүгүндө сотко чейинки өндүрүштөгү соттук контролдун процессуалдык тартибине ылайык мүлккө камак салуу жөнүндө тергөө судьясынын токтомуна жабырлануучу, анын өкүлү апелляциялык тартипте даттанылышы мүмкүн экендиги каралган. Мындан тышкары, Кодекстин 5-беренесинин 11 пунктуна ылайык бөгөт коюу чарасы айыпталуучуга карата тергөөчү, прокурор, тергөө судьясы сот тарабынан колдонулуучу адамдын укуктарын жана эркиндиктерин убактылуу чектөөчү чара деп белгиленген. Кодекстеги Турдубаев тарабынан талашып жаткан 397-беренесинин 4 бөлүгүнө ылайык тергөө судьясынын токтомуна даттануу укугу башкалар менен катар прокурорго да берилген. Андан тышкары, ошол эле Кодекстин 34-беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык прокурор ушул кодексте каралган компетенциянын чектеринде жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктук кызмат адамы. Белгиленген жобонун негизинде прокурорго башка жарандардын катарында жабырлануучунун да кызыкчылыктарын коргоого укук берилген. Тергөө судьясы айыпталуучунун күнөөлүү же күнөөсүз экендигин жөнүндө маселени чечпейт. Демек, тергөө судьясы тарабынан жүзөгө ашырылуучу соттук контроль сотко чейинки өндүрүш стадиясында инсандын бузулган укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын токтоосуз калыбына келтирүүгө багытталган сот бийлигинин өз алдынча функциясы болуп саналат. Жогоруда баяндалгандар негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жана процессуалдык кодексинин 397-беренесинин 4 бөлүгүнүн жоболоолору, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 3 бөлүгүнө, 61-беренесинин 1 бөлүгүнө жана 100-беренесинин 3 бөлүгүнө карама каршы келбейт деп эсептейбиз.